Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутман күн. Назарыңыздарда Талас ФМ жааматтык радиосунун алып баруучусу Айгүл Сакеева. Бүгүн биз балдарды тарбиялоодогу өзгөчөлүктөр тууралуу сөз кылабыз. Мектепте иштеп 20 жылдык тажрыйба топтогон соцпедагог Динара Мадалбековна менен өз балдарынын тарбиялоо, мектептеги тартип жөнүндө маектешебиз. Жашым 48-те. Азыркы мезгилде мен Талас шаарындагы Камалбек Дарданов атындагы номер 3 мектеп гимназиясында соцпедагог болуп иштейм. Ошондой эле мен биология сабагаттарынан 9-10, 11 класстарга берем. Жолдошу менен 4 баланы чоңойткон каарманыбыз улуу кызын турмушка узатып, кийинки баласын Бишкекте окутуп, колунда кичүү баласы менен кенже кызын тарбиялап жатат. Агаларынын спортко кызыгып, ийгиликтерин көрүп жүргөн эркек кызы Азизанын бийди таштап күрөштү тандаганы жөнүндө мындай деди. Азиза жөнүндө айтып кетсем, 5-класста окуйт бул кызыбыз. 3 жашынан баштап бийге барды. Анан баягы 6-күндөрү болсо мен мектепке кетем. Бул чоң ата, чоң апалар менен калат да. Анан эшикте ойноп жүрөт деп элестетсе эле бул дайыма күрөшкө эле ошо байкесинин аркасынан ээрчип эле барып калчу экен да. Азиза мектепке барып баштаган учурда тандоо жасоого туура келди. Мейлим кызым, күрөштү тандасаң деп атасы базарга алып барып күрөшкө кие турган кийимдерин баардыгын алып берет. Мындай жол менен барасың, мындай жол менен кайра үйгө келесиң деп. Анан өзү эле барып баштады. Жамгыр жаап атабы, күн ысык болот, ага карабастан болбой эле ошо кете берчү да. Кызынын чечимин кабыл алууга Динара айымдын мектептик тажрыйбасы түрткү болду. Анын айтымында мугалим окуучуну колдоп турса, ал көп ийгиликтерге жетишет. Жумушта да кыздын орду, баланын орду деген стереотиптер жок экендигин айтат. Немецкий уклон менен окушат балдар. Мындай стереотиптерге көп жолуга бербейбиз да. Кыздарыбыз балдар менен тең тайлашып, байгелерге ээ болуп келишип атат да. Линейка учурунда обучениялары болот. Негизи абдан сыймыктанышат да. Ушундай биздин кыздарыбыз бар, ушундай балдарыбыз бар деп. Ар бир адам өзүнө тең болгону жакшы го деп ойлойм да. Эркек бала болсо деле ал жумуртка куруп, тамак бышырып, өзүнүн кийимин өзү жууп үтүктөгөнгө даяр болуш керек. Азизанын машыктыруучусу Улан Эсенбаев дагы стереотиптик көз караштардан алыс. Анын айтымы боюнча, адамдар эң биринчи спорт менен ден соолук үчүн машыгуусу керек. Кыз киши күрөшкө катышкан болбойт. Тияк дегенге мен негизи кошулбайм. Мисалы, Каори Ичо деген японка кыз бар. 4 жолку олимпийский чемпион кыз. Жашынакай эле 3 баланын энеси, ошо 3-чү баласын төрөгөндөн кийин 4-чү жолку олимпиаданы утту окшойт. Эми спортто үйдөн поддержка болмоюнча болбойт да негизи. Көп эле кыздар келет, үйдөн поддержка жок, таштап кетип калат да. Ал эми кичинекей Азизанын кызыгуусун туугандары колдоп, 6 жылдан бери спортко катышып келе жатат. Анын оюнда ар бир кыз баланын өз кыялдары болот, аларга жетиш керек. Менин оюмча кыз болсо эле бийге барыш керек эмес, может бокска баргысы келет. Балдар деле бар, күрөшкө эле баргысы келбейт, алар бийге баргысы келет, комузга баргысы келет. Любой бала өзүнүн желаниясын, мечтасына жетиш керек деп ойлойм.